Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров климаттык иш жөнүндө мыйзамга кол койду. Аталган мыйзам үстүбүздөгү жылдын 20 майында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Кабыл алынган документ климаттык аракеттер жаатындагы коомдук мамилелерди жөнгө салууга жана климаттын өзгөрүшүнүн өлкө калкына, экономикасына жана экосистемасына тийгизген терс таасирин минималдаштырууга багытталган. Мыйзамдын негизги максаттары жана багыттары климаттын туруктуулугун камсыз кылуу жана бул багыттагы мамлекеттик саясаттын максаттарын, принциптерин аныктоо, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү каржылоонун укуктук негиздерин түзүү, мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасын түзүү. Ошондой эле аны чындоо Кыргыз Республикасында климат чөйрөсүндөгү илимий изилдөө иштерин өнүктүрүү. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Бишкек экологиялык прокуратурасы тарабынан Ысык Көл районунда экологиялык мыйзамдардын сакталышы боюнча текшерүү жүргүзүлдү. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, натыйжада Чолпон Ата шаарындагы жана Боз Тери айылындагы туристтик эс алуу жайларында тазалоочу курулмалардын айланасындагы санитардык коргоо зоналары боюнча мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Тактап айтканда, Ысык Көл райондук шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын жооптуу кызмат адамдары тарабынан тазалоочу курулмалардын санитардык коргоо зонасынын ичине курулуш иштерин жүргүзүү үчүн тиешелүү шаар куруу корутундулары мыйзамсыз берилген. Аталган фактылар боюнча экологиялык прокуратура тарабынан кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары тазалоочу курулмалардын айланасындагы мыйзамсыз курулган 30 объект боюнча чараларды көрүү тууралуу тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга прокурордук акт келтирилди. Жетөгүз районунун Көк Жайык жайлоосунда экологиялык эрежелерди бузгандар аныкталды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалымат кылайык, министрликке караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору жайлоодо рейд өткөрүшкөн. Натыйжада таштандыларды белгиленбеген жерлерге таштоо жана саркынды сууларды түз агызуу фактылары катталган. Мыйзам бузуулар боюнча жалпы 6 административдик протокол түзүлүп, жоопкерчиликсиз жарандарга жана эс алуучуларга карата жалпы суммасы 62 000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Ысык Көл району туристтик аймак болгондуктан жыл сайын миллиондогон эс алуучуларды кабыл алат. Бул учурда көлдүн тазалыгын сактоо да негизги маселе. Андыктан экологияны сактоо максатында кезектеги рейд уюштурулуп, анда көл аймагында өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан бир катар объекттин саркынды суулары тазалоочу курулмаларына карата көзөмөл жүргүзүлдү. Учурда Ысык Көлдүн экологиясын сактоо орчундуу маселеден. Андыктан бул багытта байма-бай текшерүү иштери жүрүп, тийиштүү чаралар көрүлүүдө. Бул жолу Ысык Көл районундагы бир катар пансионаттардын жана эс алуу жайларынын саркынды сууларды тазалоочу курулмалары текшерилди. Ошондой эле мыйзамсыз ташталган таштандылар аныкталып, экологиялык талаптарды бузган жарандарга жана ишкерлерге карата чаралар көрүлдү. Буга чейинки рейдтин жыйынтыгында да экологиялык мыйзам бузуулар катталып, жалпысынан 54 протокол түзүлгөн. Айрым мына конок үйлөрдө көбүнчөсү ушундай саркынды тазалоочу курулмалар жок, алар септик менен иштеп келет да. Ал эми биздин президентибиздин жарлыгынын негизинде ошондой септик менен иш алып баруу тыюу салынганда, эми айрым учурда ушундай биз рейдтик иш-чаралар жүргүзүү учурунда бузуулар аныкталып атат да. Агынды сууларды агызуунун тартибин бузуу, ошондой эле таштандыларды өрттөө, таштандыларды белгиленбеген жерлерге жыйноо, ошондой эле жанагындай экологиялык уруксат берүүчү документтер алынган эмес, алынган болсо да толук кандуу көлөмдө көрсөтүлгөн жок да бизгечи. Жарандарыбызды, конокторубузду деги эле ушу эс алуучу объектилердин ээлерин чакырып кетет элем, ушундай жаратылышка аяр мамиле кылыңыздар. Эми экологиялык мыйзамдарды сактоо бул ар бир жарандын милдети да. Анан баардыгын ушул биздин жаратылышты сактап калууга, Ысык Көлүбүздү коргоого салымын кошууга чакырат элем да. Ошол эле учурда экологиялык талаптарды жоопкерчилик менен аткарып жаткан ишкерлер да бар. Айрым пансионаттар саркынды сууларды заманбап тазалоочу курулмалар аркылуу тазалап, көлдүн булганышына жол бербөөгө аракет көрүүдө. Сактагыла, ачысын салгыла деп ушундай милдет кылган. Анан биз өзүбүз кредит алып, муну ошо шаарда Бинтек деген фирма бар, ошолор менен договор түзүп,
барын оборудованиянын барын Чехословакиянын чектерин алып келишти. Ал арада эс алуучулардын коопсуздугу да маанилүү. Рейдтин алкагында көл жээктеринде кызмат көрсөткөн скутер, моторлуу кайык өңдүү, суу транспортунун техникалык абалы, уруксаат берүүчү документтери жана коопсуздук эрежелеринин сакталышы көзөмөлдөндү. Бул жарандарда тек зоналар болуш керек. Тек зоналарда моундай өзүнчө ограниченияларды коюп, бул жергиликтүү айыл өкмөтүнөн жана мэрияга бөлүнсө, мэрияга тиешелүү жер болсо, мэриядан уруксат алып, ушундай тек зоналарды бөлүшүп алат да, аренда катары. Анан буларда суда билеттеп коет, билеттер болуш керек, регистрация болуш керек, тексиматур өтүш керек. Бул жылына бир жолу базылат, 2 жылга базылбайт. Анан эң негизгиси, анан бортовой номерлор болот. Район аймагында жалпы 1300ге жакын рекреациялык объект катталган. Анын ичинен 170ге жакыны пансионат жана санаторийлер. Бүгүнкү күндө 250 эс алуу жайы саркынды сууларды тазалоочу курулмалар менен камсыз болуп, ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Адистер мындай рейдтер жайкы туристтик сезон аяктаганга чейин үзгүлтүксүз улантылаарын белгилешет. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Ысык көл жаңылыктары. Ысык көлдүн Барскон Каракол автожолунун реконструкциясы жаңы баскычка өттү. Учурда Караколдун Кызыл сууга чейинки тилкеде биринчи катмардагы асфальт төшөлүп, курулуш иштери ыкчам темпте жүрүүдө. Ысык көлдүн Каракол Барскон автожолунун 75 чакырымдык тилкесинде реконструкция иштери уланууда. Учурда Каракол шаарынан башталган Кызыл суу айылына чейинки бөлүктө биринчи катмардагы асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин бул аралыкта 4,5 чакырымда асфальт төшөлсө, азыркы тапта дагы 1 чакырымында иштер жүрүүдө. Барскон Каракол жолунда жумуштар бизде толук жүрүп жатат. Азыркы күнгө биз 5,5 километр биринчи катмар асфальтын бастык. Быйылкы жылдын пландары боюнча биз Кызыл суудан Караколго чейин 33 километр асфальтты базалуу деп элдерге жеңилдетип, батыраак салган аракет кылып көрүп жатабыз. Курулушу 2025 жылы башталган жолдо учурда 200дөн ашуун оор техника, 400гө жакын жумушчу эмгектенүүдө. Долбоордун алкагында 175 суу өткөрүүчү түтүктүн 60 орнотулуп өттү. Ал эми пландалган 5 көпүрөнүн өкөсүндө курулуш иштери уланып жатат. Учурда негизи жер жумуштары дээрлик аяктады. Азыр жолдун негизги катмарлары салынып, асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Негизги катмар өз убагында бүткөрүлбөсө, асфальт төшөө кечеңдеп, быйылкы план толук аткарылбай калышы мүмкүн. Ошондуктан курулуштун темпи күчөтүлүүдө. Каракол Барскон каттамын толук реконструкциялоо Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, ишти кытайлык компания жүргүзүүдө. Бул долбоор Ысык көлдү айланып өткөн эл аралык маанидеги жолду заманбап талаптарга ылайык жаңылоону көздөйт. Мурун эски жол болчу, аябай эле машиналар кыйналып жүрчү. Бул жолдун баары бүт тешилип калган. Азыр болсо мына буюрса жакшы болот. Канча жылдан бери салынбаган жолубуз салынып атат буюрса мына. Ысык көл айланма жолу буюрса жакында бүтөт деген ишеничтебиз. Каракол Барскон автожолунун бүткөрүү мөөнөтү 2028 жылга белгиленген. Бул эски 2 тилкелүү жол долбоордун алкагында 4 тилкелүү болуп кеңейтилет. Мында өтмөктөр, көпүрөлөр, жөө адамдар басуучу жолдор, жарыктандыруу жана суу агызуучу системалары да кошо курулат. Жаңыланган жол аймактагы транспорттук байланыштын сапатын арттыруу менен жол кыймылынын коопсуздугун сактап, Ысык көлдөгү туристтик потенциалды кеңейтүүгө өбөлгө түзмөкчү. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл облусу. Чолпон Ата шаарында былтыр пайдаланууга берилген 2 муниципалдык пляж быйыл жайкы туристтик мезгилде миңдеген эс алуучуларды кабыл алууда. Заманбап шарттар түзүлгөн пляждар туурасында аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы сөз кылат. Чолпон Ата шаарында былтыр курулуп пайдаланууга берилген 2 муниципалдык пляж эс алуучуларга бардык ыңгайлуулуктарды сунуштайт. Аймакта көл жээги иретке келтирилип, санитардык түйүндөр, кийим алмаштыруучу жайлар, куткаруучулардын жана эс алуу зоналары уюштурулган. Быйылкы жайкы эс алуу мезгилинде муниципалдык пляждарга келген эс алуучулардын саны өткөн жылга салыштырмалуу кыйла көбөйдү. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактарынан келген коноктор менен катар чет өлкөлүк туристтер да көп эс алышууда. Быйылкы жылдагы өзүңүздөргө маалым болгондой өзгөчө даярдык менен келгенбиз жайкы сезонго. Себеби бизде сезон бүткөндөн кийинки жылкы сезонго даярданып баштайбыз да.
ошол иш пландардын негизинде өкмөттөн келген тапшырмалар бар, областыбыздан келген тапшырмаларыбыз да бар. Мына былтыркы жылы өзүңүздөр көргөндөй, айрыкча ушу пляждарга да өзгөчө көңүл бурат атабыз. Былтыркы жылы областыбыздын губернатору Бакытбек Жеңишбекович өзү келип, ордунда көрүп, ошол Борбор пляжы менен Золотые пески пляжын аябай жакшы ремонттоп бүтүргөнбүз, заманбап кылып. Ал жерде мурда билесиздер, пляж өзүнүн ролун аткарбай эле соода түйүнүнгө айланып калган да. 300ге жакын соода түйүндөрүн алып, жакшынакай кылып ремонттоп ошол элге бүгүнкү күндө жакшы келип эс алып кеткенге бир гана эс алуу багытында гана пляж болсун деп ушул иш аракеттерди алып барганбыз. Ал жерде билесиздер, эми улуу сөздү уят жок. Керек болсо ошо ажатканалар жок болчу да. Заманбап кылып ажатканалар, жолдо баягы адамдар жүрчү тротуарлар, велосипед менен жүрчү өзүнчө жолдор, техникалык өзүнчө жолдор кылып, кыскасы бүт баардыгын заманбап кылып оңдогонбуз. Эс алуучулар жаңы пляждардагы тазалыкты, коопсуздукту жана түзүлгөн заманбап шарттарды жогору баалашууда. Алардын айтымында эс алуу үчүн баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Үй бүлөм менен жыл сайын ошо Чолпон Ата шаарында эс алабыз. Бул пляжга 3 жыл катары менен келебиз. Башында келгенде шарттары анча эмес болчу. Зонттор тигиле элек болчу, өзүбүз үйдөн зонт алып келип, же болбосо бияктан сатып алчубуз. Былтыртан бери шарттары оңолуп, зонтиктер тигилип, тапчандар салынып, шарты жакшы болуп калды. Көлгө жылда эс алганы келебиз. Мында болсо Кейсар деп аябай макташты, ушул пляжга барыңыздар деп. Ошон үчүн Чолпон Атанын аркы башынан ушул жака эс алганы келдик да. Жакшы экен, шарттар абдан жакшы экен. Зонттор баары бекер, бүт заманбап жасалган, бүт шарттар түзүлүптүр эс алуучуларга. Пляждардан тышкары жолдор оңдолуп, жөө адамдар үчүн заманбап аллеялар курулуп, жарыктандыруу жана жашылдандырылып, эс алуучулардын коопсуздугу үчүн бир катар иштер жасалды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында туристтик инфраструктураны өнүктүрүү иштери мындан ары да уланат. Максат Чолпон Атага келген эс алуучулар үчүн көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын дагы жакшыртуу. Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Чолпон Ата шаарынан. Быйыл Кыргызстан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын кабыл алат. Учурда улуттук курама команданын курамында спортчулар жооптуу мелдешке кызуу даярдык көрүүдө. Алардын арасында Ысык көл облусунун таяк тартыш боюнча чемпиондору Адель Мадамбаева менен Байсал Асанов да бар. Экөө тең буга чейин дүйнөлүк жана азиялык мелдештерде өлкөнүн намысын татыктуу коргоп келишкен. Ale ona chce být a nejen chce být, ale dokáže nám, že je najlepší z najlepších. Таяк тартыш көчмөн элдеринин күчүн, чыдамкайлыгын жана эркин сынаган улуттук спорттун бири. Быйыл бул өнөрдү дүйнөгө дагы бир жолу таанытуу мүмкүнчүлүгү кыргызстандык спортчуларга өз мекенинде берилүүдө. Ошондуктан даярдык да өзгөчө жоопкерчилик менен жүрүп жатат. Келме бойлошуп түзүлсөңөр. 21 жаштагы Адель Мадамбаева Каракол шаарындагы балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин таяк тартыш боюнча машыктыруучусу жана Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү. Ал 2024-жылы Астана шаарында өткөн 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 65 кг салмак категориясында алтын медаль жеңип, көчмөндөр оюндарынын чемпиону болгон. Учурда дүйнөнүн 1 жолку, Азиянын 2 жолку жана Кыргызстандын 5 жолку чемпиону. Быйыл да дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында өлкөнүн намысын коргоого камынууда. Бул таяк тартыш дененин бүт булчуңдар иштейт негизи. Колуңда, бутуңда, белиңдагы бүт бардыгы бирдей иштеши керек да. Анткени колуң слабый болсо таякты кой берип жиберишиң ыктымал. Белиң слабый болсо тарта албайсың, бутуң слабый болсо мынтип түртүнүп тебине албайсың. Ошондуктан бүт денең бардыгы жалпы бирдей кыймылдап, бирдей күчтүү болуш керек да. Быйыл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Каракол шаарынан 5 спортчу отбордон өтүп, буюрса даярдыктарды көрүп баштадык. Адель Мадамбаева менен бирге дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Ысык көл облусунан жалпысынан 5 спортчу катышат. Алардын бири 18 жаштагы Байсал Асанов. Спорт менен машыга баштаганына болгону 3 жыл болгонуна карабастан, жаш спортчу кыска убакытта чоң ийгиликтерди багындырып, өлкөнүн алдыңкы таяк тартыш чеберлеринин катарына кошулган. Байсал Азиянын 1 жолку чемпиону, Кыргызстандын өспүрүмдөр арасындагы 2 жолку жана чоңдор арасындагы 1 жолку чемпион. Ал 2025-жылы Монголияда өткөн дүйнө чемпионатында 90 кг салмак категориясында алтын медаль жеңип, дүйнө чемпиону аталган. Быйыл ал дагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын намысын коргойт.
биздин соревнованияга жакын 2-3 жума калганда 2 жумасын аябай нагрузкасы чоң тренировка менен кылабыз. Күнүнө 2 мал тренировка болот. Эртең мененки тренировка саат 6-да башталып, выносливость тренировка беребиз, чуркайбыз, секиребиз. Андан кийин саат 3-тө тяжелый тренировка башталат. Анын узундугу 4 саат болот. Биз биринчи 2 саат силовой беребиз, тяжесттерди көтөрөбүз, темирлерди көтөрөбүз. Андан кийин 2 саат таяк отурабыз. Почмундарга даярдык буюрса жакшы, ийгиликтер буюрса болот. Биздин негизги 6 весибиз бар болчу, көчмөндөрдүн таяк тартыш тарабынан. Ошонун 5 тарабы Арашандан чыккан, биздин залыбыздан. Спортчулардын айтымында өз өлкөсүндө өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу өзгөчө сыймык жана чоң жоопкерчилик. Ошондуктан алар күн сайын машыгууларды күчөтүп, ар бир мелдешке кылдат даярданып жатышат. Эң башкы максат Кыргызстандын желегин дагы бир жолу жеңиш бийигине көтөрүү. Айгерим Болотбекова, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаарынан. Тоң районунун тургуну Баатырене Жазгүлө Төлөмүшова мал бордоп семиртип сатуунун ыкмасын өздөштүргөн. Жаш Баатырене жайкысын алыскы жайыттарга чыгып мал кармайт. Азыркы тапта ал тоңдун жайлоосунда бейбайлап туризм тармагында да алектенип келет. Темага Жанара Сагындыкова токтолот. Жазгүл Төлөмүшова 7 баланын энеси. Ал жолдошу каза болгон соң балдарын өзү багып, мал багууга өткөнүн айтат. Ал эми жайкысын жайлоо чыгарын белгиледи. Учурда тоңдун Караларча жайлоосунда бээ байлап, кымыз терапиясы менен дарыланууга келгендерге кызмат көрсөтөт. Бээ сагандын ыкмасын мында келген чет элдик эс алуучуларга да көрсөтүп берет экен. Бул жактын коздугу аябай көп да. Туш тарабыбыздын баары карагай болот. Таза аба, шартылдаган суулар. Келгенде адамдын мындай өзүн эле отуруп турганда аябай жакшы эс алышат. Бул жакта дем панорамабыз бар, шатылы деген. Аябай сонун туш тарабынан бүт көлдөр көрүнөт, айылдар көрүнөт. Туристтер ошого кызыгып келишет. Тынч экен, жакшы экен, жапжашыл жайлоо экен деп келишет. Сүт ичкендер болсо эртең менен баштаган кечке 5 мал ичип алып анан кетишет. Түнөсө мындай боз үйлөрдү беребиз, от жагып беребиз. Кээ бирөө мына боз үйлөрдү алып 10 күн, 15 күн деп жаткандар бар да. Эр жигиттен кем калбаган Баатырене ак өргөсүн көтөрүп, мал кароо менен келген эс алуучуларды да тосууга үлгүрөт. Толук Жазгүлдүн бош убактысы жок эсе. Кез келген учурда кол өнөрчүлүк менен алектенип, түймө түйүп, алыскы жайлоодо отуруп, келген буйртмаларды бүтүрүүгө да убакыт бөлөт. Мунун жиптери да абдан бышык, кнопкасы менен мындай жиптерди болсо Мадинадан алып келебиз. Мондай жакшынакай сумкаларды түйөбүз. Келген эс алып келгендерге, туристтерге сатабыз. Өтө деле кымбат эмес. Мондай чоңураак десе, чоңуракта сумкаларыбыз бар. Буларды да түйүп сатабыз. Булар 1000 сомдон. Андан сырткары үйгө керектелүүчү мондай жакшынакай дорожкаларды түйөм. Көп эле түйүп коебуз. Азыр 3 ай калыптыр. Келгендерди жактыргандар сразу алышат. Бул жиптери жылка жип деп коет. Мунун 2 бети бирдей түшөт. Жаратылышы кооз асман тиреген Караларча жайлоосу Тоң районунун борборунан 10 чакырым алыстыкта жайгашкан. Боз салкын тасмасы тартылган соң эл арасында боз салкын деп аталып келет. Ал эми жайлоодогу Жазгүлдү тасмадагы баш каарман Асема деп атап алышкан. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касьянов, Тоң району. Түп районундагы Талды суу айылындагы оорукана учурда 10 койка менен гана калкты телет. Ал эми Советтер Союзу учурунда бул бейтапкана 115 орунга ылайыкталган мекеме болгон. Убакыттын өтүшү менен оорукананын мүмкүнчүлүгү бир топ кыскарып калган. Убагында Талды суу айылдык ооруканасы республикада 1-чи орундарга ээ болуп, өтмө кызыл туу сыйлыктарына татыган эле. Кененирээк жеринен кийинки сюжетте. Талды суу айылындагы оорукана учурда болгону 10 койка менен калкты тейлеп келет. Ал эми Советтер Союзу учурунда бул медициналык мекеме 115 орунга ылайыкталган оорукана болгон. Кийинки жылдары орундардын саны кескин кыскарып, бүгүнкү күндө кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү чектелип калды. Азыркы учурда ооруканада жалпы 5 дарыгер эмгектенет. Населенияны основной үй бүлөлүк дарыгерлик тобунун врачтары тейлейт. Анан көбүнчө нагрузканы бар ошолорго түшөт да. Ар бир врачтын өзүнүн 2000ден 2,5 миңден бөлүнгөн населениялар бар, ошолорду карашат. Анын ичинде балдар бар, жаш балдар.
жаңы төрөлгөн умуркай балдардан 5 жашка чейин строго карайбыз, ошондой эле 14 жашка чейин. Анан ошондой эле карыгар таңдардын баарын ушу жерде тейлеп берет биздин врачтар. Аны менен бирге бизде фаптар бар, 4 фапыбыз бар. Ички суу, корунду, чоң таш, көчү деген фаптарыбыз бар. Аларга жума сайын барып турабыз. Жума сайын ошол жерде врачтар толук кандуу жакшынакай жардамдарды көрсөтөт ошол жерде. Учурда ооруканада күндүзгү стационар дагы иш алып барууда. Ошондой эле жакынкы күндөрү физиотерапиялык кабинет уюштурулду. Жаңы рентген аппараты дагы келди. Жардамы тиет бизге, жаңы бизге ошо физ кабинет ошол жаңы ачылды. Элдер жакшы эле келип атат. Жардамы чоң эле тиеп атат бизге. Биякта процедурный кабинетибиз бар. Элдер күндүзгү эмеде кабинетте атайын ачылган. Элдер жакшы эле келип уколдорун алышат бул жактан. Көп эле келишет да. Бияк жактан мисалы көчү, корунду, чоң таш ошол жактан бери келип алышат да бул жака. Мындан тышкары оорукананын имараты абдан эскирип, азыркы санитардык жана техникалык талаптарга жооп бербей калган. Мекеме жетекчилиги медициналык жардамдардын сапатын жогорулатуу үчүн жаңы имарат куруу зарыл экендигин белгилешет. Оорукананын шарттары талапка көп жооп бере албайт. Анткени бул деген 78-жыл курулган больницада жетиштиргенден кийин салынган больницалар үстүнөн мондай немелер түшөт. Үстүнөн эметип турат да. Асты полдун баары кээ бир кабинеттерде уже неметип калганда, эскирип, басканда кылчылдап жөнөлгөндө түшүп кетчүдөй болуп турат да. Бирок ошого карабастан биздин медиктер жанталашып ошо иштешет да, ага карабастан. Ошолорду бир көйгөйбүз да, ошо больница салып берсе бизге заманбап жакшы больница. Учурда айылда араб донорлорунун колдоосу менен чакан медициналык мекеменин курулушу жүрүп жатат. Бирок анын көлөмү оорукана катары иш алып барууга жетишсиз дешет. Дарыгерлер жаңы имаратты келечекте диагностикалык борбор катары пайдаланууну көздөшүүдө. Айыл эли заманбап талаптарга жооп берген, кеңири мүмкүнчүлүктөрү бар жаңы оорукана курулуп, калк сапаттуу медициналык жардамга жетет деген үмүттө. Жазгүл Сатаева, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары, Түп районунан. Каракол шаарында өз бизнесиңди башта аттуу 2 күндүк семинар тренинг өтүүдө. Иш-чарага ишкерликти баштоого кызыккан 15 катышуучу тартылып, алар бизнес жүргүзүүнүн негиздери боюнча билим алышууда. Тренинг Ысык көл облусунда аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Каракол шаарында өтүп жаткан 2 күндүк семинар тренингте катышуучулар бизнес идеяны иштеп чыгуу, маркетинг, каржыны туура пландаштыруу, салык жана бухгалтердик эсеп боюнча теориялык жана практикалык билим алышууда. Бул долбоор госсоцзаказдын алкагында министрлик социалдык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграциянын министрлиги боюнча госсоцзаказда ошол боюнча аткаруу долбоорду ишке ашырып атабыз. Бүгүн биз болсок ошо тренинг башталдык. Өзүңөрдүн бизнесиңерди баштагыла, үйрөнгүлө деген тренинг болуп атат. Тренингде эң мыкты биздин Бишкекте мыкты Институт политики и развитияда иштеген Досалиев Руслан деген тренер алып барып атат. Анан бул эң башынан баштап өзүңөрдүн эмнеге шыгыңар бар, ошо шыгыңарды өнүктүргүлө, ошо шыгыңарга таянып турган бизнести баштагыла. Целевой аудиториябыз майып адамдар, өзгөчөлүгү бар адамдар, анан улгайган адамдарды тандадык. Ошолор анткени себеби алардын жумушу көп болбойт, бизнеси көп болбойт, өзүн өзү көпчүлүк учурда өзүн өзү каржылай албайт. Бул жолу окууга 15 катышуучу тартылган. Алардын арасында өз ишин жаңы баштоону каалагандар жана буга чейин чакан бизнес менен алектенип жүргөндөр да бар. Семинардын жыйынтыгында ар бир катышуучу өзүнүн бизнес планын иштеп чыгып, аны сунуштайт. Өзүм мугалиммин, бирок эми ошол бизнес боюнча дагы өзүмдүн билимимди өркүндөткүм келип атат. Билимдүү иш жүргүзүү боюнча мен көп жаңылыктарды күтүп атам бул тренингде. Бизнести кандай өнүктүрүү боюнча азыр заман күндөн күнгө башкача нукта кетип атпайбы? Анан ошол бизнести кандай алып баруу керектиги мага кызыктуу болуп атат да. Ошол жөнүндө билим алгым келип атат. Мындай тренингтер мисалы үчүн биздин курактагыларга аябай эле маанилүү.
кааласа да каалабаса дагы менин курамдагы аялдар бизнес менен соприкасаться эткен да, кезигишип, бирок баягы кандай десем, алып сатуунун эле чегинде болуп, андан ары чыга алган эмес да. Анан ошону эми билимдүү өздөштүрүш керек болуп атат да. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, мындай семинар-тренинг август айында дагы өткөрүлөт. Анда Ысык көл облусунун райондорундагы айымдар катышып, ишкердикти өнүктүрүү боюнча ушул сыяктуу окуудан өтүшөт. Мындай окутуулар жарандардын ишкерликке болгон кызыгуусун арттырып, жаңы жумуш орундарды түзүүгө жана үй бүлөлүк кирешени көбөйтүүгө өбөлгө болот. Айгерим Кубатбекова, Баатыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаарынан. Сиздер жаңылыктардын кечки топтомуна назар салдыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык Facebook, Instagram жана YouTube каналдарыбыздан көрсөңүздөр болот. Эмки эфирден амандашканча.